Кутман кечиңиздер менен баарыңыздарга кечки салам. Не дейт, сүйлөйбү бул кыз дейт. Баарыңыздарга кечки салам. Суроолор боюнча да кайрадан эфирге чыктым. Азыр болсо марафондой кыздарга сабак берип, аларга заданияларды берип, көнүгүүлөрдү берип, жаңы тапшырмалар менен, жаңы сабактарды, жаңы темалар менен тааныштырып, азыр эми бүттүм. Келиңиздер, сиздер жөнүндө сүйлөшөбүз. Анара Муратали кызы дейт, сизге абдан ыраазымын дейт. Мен да сизге ыраазымын. Менин оюмча сиз сабакка катышып жатат окшойсуз, э? Оюмда сен дейт. Салам Айтоша дейт. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Баарыңыздарга салам. Баарыңыздарга салам. Салам дагы бир жолу кечки салам. Кыш болуп көчөдө суук болуп атса дагы сиздерге ысык салам жолдойм баарыңыздарга. Анда эмесе бүгүн сиздерге эмне жөнүндө сүйлөп берсем? Ойлонуп аялдардын самооценкасы боюнча сүйлөп берейин деп чечтим. Эгерде макул болсоңуздар сүйлөп берейин. Ал эми бул жерде көбүнчөсү азыркы учурда мына биздин азыркы тапта мына коомубузда аябай ажырашуулар болуп кеткен үчүн мага ушундай жапжаш кыздар ажырашып кайрылгандар көп болуп атат. Мен мына после развода мен аябай депрессияда жүрөм, аябай кыйналып атам депчи. Эми жашоо бизди өзү эле тарбиялап коет экен. Ар кандай жанагындай тажрыйбаны чогултканга, жашоодо бир кандайдыр бир өзүңө керектүү нерседен жетпей жүрсөң, мисалы ушак айыңдарга кулак салба, сен өзүңдүн жашооңду кур десе, азыркы учурда депрессия болуп жүргөндөр бар, э? Жок, мен кантип кулак салбайм, мени ушинтип койду, мени мынтип койду деп азыр арабызда көпчүлүгү жүрсө керек, э? Кимдир бирөөлөрдүн айткан сөзүнө өздөрүнүн алдырып, энергиясын кетирип, э? Жашоо өзүнүн школасынан өткөргөндөн кийин мына урдуруп, жыгытып, тизелетип, ар кандай кыйынчылыктарды башка салгандан кийин адам өзү эле эч кимдин акылына деле муктаж болбой калат экен да. Бардык нерсенин жообун өзүнөн гана ичет этип баштайт экен, өзүнөн гана өзүнө суроо берет экен, жүрөгү жооп берет экен. Башка бирөөлөрдөн эч кандай суроо сурап, же болбосо мага жардам берип коюңуз деп жардам сурабай калат экен. Эгерде мындай бир нерсеге ушундай муктаж болуп атабы, мындай ладно болсо болот, болбосо жок деп калат экен да. Ошондуктан биздин күн сайын ойгонуп, күн сайын өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, мына китептерди окуп, көбүнчөсү аялдар мына эң биринчи кезекте психологический жактан күчтүү болуш керек да. Кичине бир нерсеге уламына нервин иштетип, өзүн кармай албай калган мисалы аялдар бар го. Эч нерсеге нерв чыдабайт. Мен нервиме тийбе, сен мен эмне ачуума тийбе деп эч нерсеге чыдашпайт, э? Мына ошолордун баардыгы жеңилет экен. Булар өз негизи мындай карасаң эч нерсеге туруштук бере албайт. Коркута берет, кыйкыра берет. Бардык нерсе колунан келет депчи. Мен мынтип коем, мен мынтип коем деп. Но самом деле алардын колунан эч нерсе келбейт. Булар өздөрүнүн энергиясын, өздөрүнүн күчүн ошентип кыйкырып атып, же болбосо коркутуп атып, бардык энергиясын коротуп салат экен да. Мисалы мына рингке чыкканда деле эки соперник бири-бири мушташканда мүмкүн болушунча мына экинчи сопернигин дразнить эткенге, аны коркутканга, ар кандай нерселердин алып ачуусуна тийгенге аракет кылат да. Потому что адам канчалык ачууга алдырган сайын, канчалык мындай кыйкырып, өзүнүн мындай айбаттуулугун көрсөткөн сайын ошончолук жанагындай күчү кетип калат экен да, энергетический истощение болуп кетет экен дагы. Барып ошол обязательно жеңилет экен да. Бул психологдордун өзүнүн жүргүзгөн жанагындай эксперимент экен. Мисалы ошол рингке чыкканда деле спортсмендер аябай бирөөсү кыйын болуп ушундай ошол жерде эле на место нокаут кетирем деп ойлошот. Аягында ошол кыйынсырап чыккан өзү эле жеңилип калат, э? Жашоодо деле ошондой экен. Аябай кыйынсырап келетип эле карасаң бир күн жеңилип ушундай жели чыккан шар сыяктуу болуп олтуруп калат экен, э? Не дейт, Анара Мураталы кызы дейт. Дагы сабак өтүңүзчү, бизге окшогон катышпагандарга да кайра башынан сабак баштаңызчы, сураныч менен сизди ютубтан сабактарыңызды күндө угуп жатам дейт. Буюрса жаңы жылды Кудай аман эсен койсо өткөрүп алалы. Жаңы жылдан кийин жакшы башка группа ачып, сөзсүз түрдө
жаңы группа ачам, катышасыздар. Ал эми сиздерге бүгүн аялдын магиясы жөнүндө сүйлөп берейин. Мени бир кыз алдап кетти дейт. Бир нерсени алып берем деп акча алып, өзү арзан алыптыр да, мага кымбат айтып коюптур. Үстүнө 1800 сом кошуп сатыптыр дейт. Мына менин инстаграмда постторго кирсеңиз, акча жөнүндө аябай сонун бир пост жазгам. Акча бул чындыгында адамдын күчү да. Мисалы акчаңан айрылып калгансың, как будто күчүңөн айрылып калгандай, өзүң бир жаныңан айрылгандай, жүрөгүңөн айрылгандай болосуң. Акча бул энергия. Адамдын акчасы көп болсо, өзүн энергичный сезип, өзүн уверенный сезет. Ошондуктан ар бир адамдын акчасы ошол адамдын өзүнө жараша, энергиясына жараша болот да. Сиздин акчаңыз ага ошол жугуп кетет деп эч качан ойлобоңуз. Сиз адам бир нерседен айрылганды да билиш керек да, бир нерсени кое бергенди да билиш керек, бир нерсени отпускать эткенди билиш керек. Мисалы, азыркы учурда биз өзүбүздүн обидаларыбызды, таарынычтарыбызды, прошлый жашообуздагы бүт жаман нерселерди отпускать эте албай эле күндө ойлоно беребиз, өзүбүздү страдать эте беребиз. Ошолордун баардыгын биз өзүбүз отпускать эте албаганыбыздан. Эгерде акчаңыздан айрылып калгандар, бизнесте банкрот болгондордун баардыгы мен ошол акчаларым болгондо азыр мен кантип алданып калышым керек деп күн сайын ойлоно берсеңиз, ошол сизге жаңы келе турган крупный суммадагы акчанын местасын ошо сиз туталанып атып, ойлонуп атып, ачууга алдырып атып, кайра жоготуп мындай отказ кылып салат экенсиз да, баш тартып аткан болот экенсиз. Ошондуктан сизге башка бир жактан акча келет. Сиз ошол жаңы келаткан, көп суммада келаткан акчалардын ордун бошотушуңуз керек да. Чыгаша чыкпаса киреше кирбейт дейт. Сизде алдап эч качан эч жака барбайт. Кече дагы эфирде айттым го, жер шары тоголок, тоголок. Ошонун сыңарындай эле адамдын жашоосунда дагы сиз бирөөгө жакшылык кылсаңыз, ошол айланып келип сиздин артыңыздан жакшылык кайра эле ээрчип сизге эки эсе болуп кайтып келет экен. Эгерде сиз бирөөгө жамандык кылдыңызбы, айланып келип туруп аркаңыздан кимдир бирөө аркама бычак сайып кетти, же бирөө мени алдап кетти, аркама ушинтип суу куюп кетти деп айтышат го бизде. Ошолордун баардыгы айланып келип эле өзүбүзгө тиет. Ошондуктан 1800 сом акчаңыз сизге 10 эсе болуп 18.000 сом болуп кайтып келет. Ошон үчүн жаңы келаткан нерселер, мисалы сизди кимдир бирөө таштап кеттиби, алдап кетти, жигитиңиз, күйөөңүз таштап кеттиби, жаңы келаткан адамдардын таанышуусуна сиз место бошотуп берди алар деп түшүнүшүңүз керек. Ошондуктан биз бир гана нерсеге капа болушубуз керек. Качан биздин ата энебиз ооруп калса, качан биздин жакыныбыз, бир тууганыбыз ооруса, же болбосо бир тууганыбыз же ата энебиз бир кыйынчылыкка кептелип калганда, ушундай бир боло турган проблемага гана страдать этишибиз керек да. Болбогон нерселерге эч качан баш оорутуштун кереги жок. Анткени бул бизге просто сабак. Бул бизге опыт. Биз жашоонун школасынан өтүп атабыз азыр. Жашоо бизге школа. Как мектеп сыяктуу эле биз экзамен тапшырабыз, мектепте, университеттерде даярданабыз ошол экзаменден жакшы диплом алыш үчүн. Аябай катуу даярданабыз. Эгерде ошол сабакка кызыгып катышкан болсоңуз, аябай жакшы бааларды аласыз. Ошондуктан жашоонун школасынан удачный өткүңүз келсе, ар бир кыйынчылыктарды, ар бир окуяларды мындай күчүңүздү кетирбестен, нервтериңизди кетирбестен, энергияңызды кетирбестен достойно өткөнгө аракет кылышыңыз керек. Эми ошол сизди алдап кеткен кыздын артынан түшүп, ал менен урушуп, айтор көбөйтпөңүз. Канчалык урушту көбөйткөн сайын сизге келе турган акчалар, сизге келе турган жаңы таанышуулардын орду ошончолук жабыла берет. Мисалы үчүн таанышуулардын өзүнчө потогу болот да. Мисалы сиз мен жаңы жигит менен таанышышым керек же турмушка чыгышым керек дегенинизде, сизде кандайдыр бир образ менен жаңы таанышуулар келе берет да. Сизди как будто бир угуп койгондой бирөө сизге сөз айтат, таанышып алайлы деп, же болбосо случайно көчөдө таанышып каласыз. Ошондой эле сизге бир акча керек болгон учурда, мисалы бир нерсе алам же болбосо бир нерсеге аябай акча керек деп атканыңызда, жөн гана айттыңызбы, Кудай сиздин сөзүңүздү угуп турат. Ошол нерсе каяктан болсо дагы акча. Бир да жолу мындай акчасыз калып кетпеген күнүңүз болгон жок да туурабы? Ошондуктан эч ким ошондой суммадагы акча менен аябай эле байып кеткен да эмес, эч ким аябай эле кембагал да болуп кеткен эмес. Ошон үчүн ар бир нерсенин өз ордун коюш керек. Бул сизге просто ошол адамдын кандай деңгээлдеги экенин, ошол адамдын ким экенин сизге жөн эле аныктап берип койду. Болду, ал адамга экинчи ирет ишенбейсиз, андан кийин дагы башка бирөөлөргө ошондой мамиле жасап келсе сизге, ошо повторный история башталып атат, мен бул адамга ишенбешим керек, ошол эле окуя башталып атат, кайталанып атат деп сиз ошондой адамдарга ишенбешиңиз керек болуп калат. Бул сизге просто опыт. Азыр эми сиздерге самооценка боюнча айтып келе жатып, темабыз өзгөрүп кетти.
Бул жерде мына суроолор барбы? Суроолор жок экен. Анда эмесе мен сиздерге мына аялдардын самооценкасы боюнча мына көбүнчөсү мага YouTube каналдардан айтышат да, WhatsApp номериме жазышат. Мен кантип самооценкамды көтөрөм? Самооценканы көтөрүү боюнча ар түрдүү көнүгүүлөрдү, техникаларды айттым, мына энерго практикаларды айттым. Мисалы медитацияларды угуш керек, же болбосо ушинтип өзүн мындай тренировка кылыш керек. Айтор мына самооценканы көтөрө турган нерсенин түрлөрү аябай көп. Эгер адам өзүн чындап самооценкасын көтөрүп, өзүн баалап, өзүн достойно алып жүргүсү келген болсо, эч кимден сурабай эле бир эле гана нерсе жетет да. Мисалы бирөөнүн сизге кылган мамилеси жакпадыбы? Болду, стоп. Ошол жерде точка коебуз дагы, башка андай адамдарды өзүңүзгө жолотпогонго аракет кылып каласыз. Ошентсе дагы эми самооценканы көтөрүүнүн жолдорун, мисалы медитациялар менин каналымда бар, YouTube каналымдан көрсөңүздөр болот. Андан сырткары ошо практикаларды аткарсаңыз болот. Эми сиздерге самооценка көтөрүлгөндөн кийин аял кантип өзгөрөт, ошол аялдардын мындай ошол аялдарда бир белгилер пайда болуп калат да. Ошол нерселер балким сизде бардыр. Балким сиздин самооценкаңыз, өзүңүзгө болгон сүйүү, өзүңүзгө болгон бааңыз аябай жакшы, просто ошол нерсени байкабай жүргөнсүзсүз. Ошол өзүңүздүн качестволоруңузду, өзүңүздүн мүнөзүңүздү билбей жүргөндүрсүз, баалабай. Ошондуктан азыр мен сиздерге аябай сонун мындай белгилерин айтып берип коеюн. Балким сизде ошол нерсе бардыр. Демек, самооценкасы бийик аялдардын, өздөрүн сыйлап, өздөрүн баалай билген аялдардын мүнөзү, белгилери, баскан турган жүрүм-турумдары кандай болот? Булар өздөрүн мындай самостоятельно чечим чыгара башташат экен. Өздөрү сразу бир иш болуп башталдыбы, бир проблема жаралдыбы, сразу өздөрү решать этип баштайт. Кандай гана жол болбосун, потому что өзүнө болгон уверенность бар андай аялдарда. Андан кийин башка бирөөлөрдөн мындай жылуу мамиле күтпөйт экен. Мага жакшы сүйлөп койду, жаман сүйлөп койду, эч кимден бир менин көңүлүмдү ортуп койду деген нерсе жоголуп калат экен да андай аялдардачы. Андан кийин сиздин маанайыңыз башка бирөөлөргө мындай зависимый, көз каранды болбой калат экен. Эгерде мына жолдошуңуз сизге жакшы сүйлөсө, жакшы болуп, же болбосо апаңыз, ата энеңизби, кошуналарыңызбы, курбуларыңызбы сизге жакшы сүйлөсө, аябай жакшы болуп, жаман сүйлөп койгон болсо, резко настроениеңиз түшүп кетпей калат экен. Сиздин самооценкаңыз бийик болсо, өзүңүздү сүйгөн болсоңуз, бирөө сизди жамандап атабы, бирөө сизди шылдыңдап атабы, күлүп атабы үстүңүздөн, эмне деп атса дагы, сиз өзүңүздүн ичиңиздеги мына өзүңүздүн бааңызды, өзүңүздүн сүйүүңүздү бирдей баланста кармап жүрө алат экенсиз. Потому что сиз өзүңүздүн кандай экениңизди билесиз да. Аларды шылдыңдап жаткан эмесине сиз жол бербейсиз. Потому что сиз андай эмессиз. Эгерде сизди бирөө мисалы семирип кеткен, бул же болбосо бул бизнес кылып, мисалы банкрот болуп калган болсоңуз, бул болду, адам болбойт, биз буга айтканбыз, кылба дегенбиз дегенде дагы сиз билип турасыз. Дальше мындан кийинки жумушуңуз андан да жакшы болор, но бир аз ушундай жашоодо түшүнбөстүктөр болуп турат. Алардын сөзүнө баш ийбестен дальше мындай аракет кылып баштап калат экенсиз. Андан кийинки белгиси аялдардыкы кандай? Алар өзүнө жаккан жумуш менен алектенишет экен. Мындай мажбурлап эмес, өзүнө жакпаган жумуштарды иштеп, ушул ишти эптеп ушу жумушка барыш керек, же болбосо эртең жумушка барыш керек, же ушул жумуш батыраак бүтпөйбү убакыт үйгө кетиш керек деген саат санап болуп турган жумуштар болот го. Мисалы азыр мисалы мына Россияда, Турцияда иштеп жүргөндө алыста эртең менен жумушка барышат, кечинен келишет, чарчап калышат. Мына ошондой мажбурлап өздөрүн жактырбастан иштешпейт экен. Андан кийинки белгиси, мисалы үчүн ошондой өзүнүн самооценкасы көтөрүлгөн аялдарда мындай хоббиси, өзүнүн увлечениясы пайда болот экен да. Бирөөгө көз каранды болбостон самостоятельно акча тапканды билип баштайт экен. Потому что аял өзүнүн хоббисин тапкандан кийин финансово независимый болуп калат. Бирөөгө баш ийбейт, бирөөгө барып жалдырабайт. Өзүндө акчасы бар, бирөөлөргө жалдырабайт. Каалаган маалда өзүнүн мына муктаждыктарын өзү канааттандыра алат. Же болбосо бизди азыркы учурда биз күйөөлөрүбүзгө мына зависимый болуп отурабыз. Мына акча жок, акча бербейт, же болбосо үйдө иштебей болуп турам деп. Любой аялдарда возможность бар. Любой аялдарда. Даже карап турсаңыздар, бир майып, бут иштебеген, бир колу жок аялдарды карап турсаңыздар, алар дагы өзүнүн хоббиси менен иштеп аябай жакшы акчалар таап жатат. Ого караганда сиздин ден соолугуңуз бүт баары жайында болуп туруп, иштебей, ушинтип налып отурганыңыздын өзү эле Кудайга жакпаган нерсе экен. Сиз ушинткен сайын кайра Кудай сиздин жолдоруңузду келе турган акчаларыңызды, акчанын потогу деп коебуз го, акчанын агымы ошо жаап коет экен, дагы өмүр бою ушинтип өтө бер деп коет экен. Потому что Кудай канчалык ыраазы болгон, благодарный пенделерин жакшы көрөт экен. Андан кийин сиз
самооценкаңыз бийик болуп, өзүңүздү баалап, ушунчалык өзүңүздү сүйүп баштаганда кандай болот? Сиздин мына кругуңуз өзгөрөт, сиздин окруженияңыз, чөйрөңүз өзгөрөт. Баарды сизди сыйлай турган достор пайда болот, сизди кызыкчылыктарыңызды сыйлай турган, сизди кайсыл жерде болбосун урматтап, мындай төргө өткөрө турган, же болбосо сиз эмне деп сүйлөсөңүз баардыгы сизди уга турган адамдар пайда болуп калат экен. Айтор сиздин ойлоруңуз бирөөлөргө кызык, но ошол эле убакта алардын ойлору да сиз үчүн аябай маанилүү. Мына ушундай круг менен сиз өзүңүздүн кругуңузду фильтрлеп, сортировка кылып өзгөртүп алсаңыз болот экен. Андан кийин эң мындай назик белгиси, сиз бирөөлөргө ишенбей калат экенсиз. Бирөөлөргө сырларыңызды да айтпай каласыз, бирөөлөргө ишенбейсиз, бирөөлөрдүн сырын дагы, бирөөлөрдүн жашоосун, арыз, мұң, даттангандарын дагы укпай калат экенсиз. Өзүң менен өзүң бол деп. Даже мына ичиңизден вулкандай болуп атылып аткан бир сырыңыз сизди кыйнап жатса дагы, ушунчалык батпай бирөөгө айтканга ушундай болуп, апаңыз менен да сырдашканга мындай эмегиңиз барбай калат экен, потому что бул менин проблемам, өзүм каалагандай чечем. Бул менин жашоом, өзүм каалагандай жашоомду өзүм каалагандай кылып өткөрөм. Мен өзүмдүн жашоом, өзүм хозяинимин деп, мына ушундай принцип ойгонуп калат экен аялдардачы. Бул деген уже аялдардын психологический устойчивость деп коет. Өздөрүнүн психологический мүнөздөрүн өзгөртүп баштаган, өзүнүн үстүнөн иштеп баштаганда мына ушундай өзгөрүүлөр болот экен. Анткени бизде көпчүлүк аялдар окуп атат, билим алып атат, түрдүү семиналарга барат, бирок кичине бир нерсе болсо эле өздөрүн таштап салат. Мына ошол белгилерди байкабайт экен дагы, өздөрүн башка бир жылдыздарга, башка бир мисалы мына ырчыларга салыштырып атып, өздөрүнүн самооценкасын өздөрү эле түшүрүп салат экен. Андан кийин мисалы абысыныңыз же болбосо бир душманыңыз, курбуңуз сиздин үстүңүздөн мындай шылдыңдап, мурда кийин шылдыңдап, сизди маскалдап, ушундай нерселер болгон болсо унчукпай калып кетчү элеңиз, сиздин уже самооценкаңыз көтөрүлгөндө на место ордуна коюп калат экенсиз да. Потому что алар сиздин өзгөргөнүңүздү заматта билет экен дагы, кийинки жолу сизди шылдыңдаганга, кийинки жолу жаман мамиле кылганга алардын жүрөгү барбайт экен, коркуп калат экен. Потому что сиздин өзгөргөнүңүздү, сиздин кандай нерсеге мындай достойный экениңизди уже алар билип башташат экен. Анан мындайча айтканда сизди урматтап башташат. Андан кийин андай аялдар өзүнө камкор болот, өзүнүн ден соолугун аяйт. Кантип ден соолугун аяйт? Ден соолугун аябоо дегенде сөзсүз түрдө бир массажга барып, ушинтип жыргап олтуруш, же болбосо ресторандарга барып олтуруш эмес, ден соолукту аяп. Мисалы айланадагы негатив адамдарга, сизге карата айтылган сын пикирлерге нерв куротпостон, ошолорго барып алып ойлонуп, мына көңүлүңүздү түшүргөндө ойлонуп кечке келебастан, менин ден соолугум өзүмө керек, мен эмнеге ойлоном ушунун сөзүнө деген нерсе бар экен дагы, өзүңүздү башка нерселер менен алаксыз деп китеп окуп, же болбосо бир жакшы фильм көрүп, мындай өзүңүз жактырган адамдар менен сүйлөшүп калат экенсиз дагы, такыр укпай калат экенсиз. Барып ошол адам сиздин өзгөргөнүңүздү байкайт экен дагы, сиздин настроенияңызды түшүргөнгө мындай жүрөгү чыдабай калат экен да, все равно буга өтпөйт, андан көрө мындай адамча эле мамиле кыла берейин деп калат экен. Андан кийин билим алып баштайт экен мындай аялдар. Только изденип баштайт. Мисалы азыркы учурда аялдардын эки түрү бар. Экөө тең изденип жүрөт экен. Мисалы бирөөсү только негативтерди издеп жүрөт, бирөөлөрдүн жашоосун чуксам, бирөөлөрдүн айыбын, күнөөсүн ашкере кылсам адамдарга деп изденип жүргөн аялдар, экинчиси билим алсам, ушул суроолорума жооп тапсам, ушул өзүмдүн жаман адатымды издеш үчүн кандай көнүгүүлөрдү аткарсам, кандай китептерди окусам деп мына ушундай изденген. Эки түрдүү аялдар бир издене турган. Же болбосо бирөөгө жамандык кылыш үчүн изденет, же болбосо ошо өзүнө жакшылык кылуу менен биргеликте башка бирөөлөргө да жакшылык кылуу үчүн издене турган аялдар. Андан кийин булар болбосун нерсеге истерика кылышпайт булар. Бир нерсе мисалы, мындай карап турсаңыздар, жашоодо все равно кыйынчылыктар болот да турабы? Вообще кыйынчылык болбогон гладкий жашоо эч кимде жок. Карап турсаңыздарчы, мына дүйнөдөгү лидерлер барго, Трамп, Барак Обама, Трамптын аялын карайсыздар, Анджелина Джолинин жашоосуна суктанабыз, Путиндин жашоосу булардыкы масло. Алар карап турсаңыздар, өздөрүнө жараша проблемасы бар да. Ошол проблема болгондо, мисалы, бир үйдө пикир келишпестиктер, уруш талаштар болгон болсо, сразу истерика салып кыйкырып, менин характерим ушундайбы, мага именно ушундай мамиле жасагыла деп кээ биркилер аялдар бар, өздөрүнүн мен правам качать этем деп эле любой менен уруш талашып кирип кетет го. Жок,
андай эмес. Болор болбосун нерсе, боло турган нерсе эмне экенин билет, болбой турган нерсе эмне экенин билет. Эгерде боло турган нерсе болсо, барат да жолдошуна эмне болуп атасың, эмнени сүйлөп атасың, кел мына жерде орто ичиңе калтырбастан ушул жерде чечип алалы, экөөбүздүн ортобузда эч нерсе калбаш керек деп туруп ошол момент чечет боло турган проблема болсо. Эгерде болбой турган нерсе болсо кулак салбайт. Бул үйрөнүп калган, бул сүйлөй берет дейт дагы. Балдар менен алектенет, балдар менен как положено, как дети ойной берет. Мисалы, мына аялдын магиясы деген сабакта как аялдардын 4 түрү бар деп айттым. Ошо девочка деген ролду аялдар ончо ойноп туруш керек. Жаш бала сыяктуу өздөрүнүн эркелеп, ушундай өздөрүнүн наивность катары бирөө мына өзүнүн жолдошуна зависимый экенин көрсөтүш керек деп айтып атам. Ошонусуңардай эле мен мисалы үчүн балдарым болсо мен кантип өзүм жаш бала катары элестетем дегендер бар. Балдарыңыз болсо еще лучше, сиз балдарыңыз менен кошо ойношуңуз керек. Кичинекей балдарыңыз менен кошулуп алыпчы, керек болсо мына кыздарыңыз менен отуруп курчак ойноңуз, куклаларды алып ойноңуз. Балдарыңыз болсо балдарыңыз менен кошулуп машина ойноңуз. Мына ошентип балдарыңыз сизге еще мындай жакын болуп баштайт. Менин апам мени менен ойнойт деп сизге дагы да мындай мээримдүү болуп, кийин ойлонот да, апам менен ушинтип ойношо элек деп жаштыгын эстегенде биринчи кезекте ушундай апасын эстешет. Ошондуктан ар бир моменттин өзүнчө баалуулугун барктап билели дегенде кээ биркилер менин жашоомдо эмнеси баалуу, эмнеси жакшы, тигине кара карызым, буягын кара кредит, буягын кара квартплата деп ойлошот. Но тыйындын эки тарабы бар. Жок дегенде сиздин ден соолугуңуз мына бирөөгө зависимый эмессиз, ата энеңизге зависимый эмессиз. Жалдырап же болбосо мына жолдошуңузга карап колуңуз жок, бир пальчигиңиз жок болсунчу, кандай бирөөгө жалдырып отурасыз, мына ушул пальчигиңиз менен телефондорду чукулап отурабыз. Ушул пальчигиңиз менен жазып, бир эле пальчигиңиз жок болсо жаза албай отурган сыяктуу бирөөгө жалдырап, мен жаза албай атам, ушул нерсени жазып берчи деп. Мына жок дегенде ушу чыпалагыбыздын дагы биз баркын билбейт экенбиз. Ошондуктан тыйындын эки тарабы бар деген сыяктуу эле ушул жаман нерседен, жаман окуялардын, негатив окуялардын оң тарабын алып көрүңүз. Эмне үчүн ушул нерсе болуп атат деп, балким мен бир жерден туура эмес нерсе кылып атам деп ойлонушуңуз керек дагы. Анан баракка жазыңыз ошол проблемаңызды. Мисалы мен азыр башка темага өтүп кеттим уже. Сизде азыркы учурда жаман бир окуялар болуп атканса, чечилбеген проблемалар, акыл эске жазыңыз дагы эмне себептен ушул проблема болуп жатат менин жашоомдо деп улам суроо бере бериңиз. Жообун точно тапканга чейин, кечке чейин суроо бере бериңиз. Эмне себептен мен ушундай нервный болуп баратам? Эмне себептен мен психоз болуп баратам? Эмне себептен мен депрессияда жүрүп атам? Эмне себептен мен тил табыша албаймын? Эмне себептен мени жаман көргөндөр көп? Айтор, кандай суроо бар сизде? Ошол проблема. Эмне себептен мен акчам жок? Эмне себептен мен акча иштей албай жатам? Ошол суроолорду кечке чейин өзүңүзгө өзүңүз суроо бере берсеңиз, олтуруп жүрөгүңүз ойгонот да, сизге ответ келет. Кандайдыр бир неме менен болсо да. Мисалы мен өткөндө мурдагы эфирде мен мынтип суроо бердим да. Бардык адамдарга рызкы берет. Кудай бардык адамдарга рызкы берет. Кичинекей кумурскаларга рызкы берген адамдарга кантип рызкы бербей калсын? Бир комнатага кириңиз дагы Кудайдан ушундай сураңыз. Кудайым, мени жараттыңбы? Ушул мени башкаларга берген рызкыңда мага да бер деп сураңыз десем, бир эже кирип алып мага ушундай комментарий жазыптыр. Прям комнатага кирип эле сурасам эле сразу мен жаныма бере калабы Кудай? Кантип сурашым керек? Мисалы мен сурадым, эч кандай белги келген жок деп ошентет да. Ушундай адамдар бар. Прямой, түп-түз. Бир нерсени мынтип ойлонуп, ой жүгүртүш деген нерсе жок. Бардык нерсени түп-түз кабыл алат. Алардын оюнда мисалы же болуш керек, же болбосо болбош керек деген эки эле принцип менен жашайт. Башка эч кандай ошол бир бизнес кыла турган болсо ошол болуш керек дейт дагы. Кичине бир кыйынчылык болгон болсо сразу таштап салат. Болбойт экен бул дейт. Эч кандай кыйынчылыктарга чыдабайт. Ошондуктан түп-түз болуп катып калбаңыздар. Бир жерде сталбадай болупчу. Ар кандай нерсе болот, ар кандай ситуация болот. Ошол бир максатка кетип атканыңызда ар кандай окуялар болуп кетиши мүмкүн, тосуулар болушу мүмкүн. Ошолорду эмне себептен болуп атат? Эмнени мен туура эмес кылып атам деп ошо суроо берсеңиз, анан жоо табылат. Ошондуктан мына түп-түз болуп катып калбаңыздар. Мен ушундай аял, мен өзгөрбөй турган нерсемин деген да болбош керек. Аялдар гибкий болуш керек да. Мисалы, бир аз андай ийилип, же болбосо суу сыяктуу жумшак, но сууну билесиздер, оптум сел болуп каптап келгенде любой баарын жууп салган сыяктуу эле жумшак, бирок любой моментте баардык нерсени өз ордуна кое турган, тегиздей турган ушундай бир касиетке ээ болуш керек да. Ошон үчүн аялдар мына өзгөрүш керек дегенде мындай аябай ар түрдүү ролдо өзгөрө алат. Любой нерсе, мисалы,
капризничать эткен каприздердин дагы түрлөрү бар да. Ошол нерсени дагы аялдарга керек, ал нерсе да керек. Стервалар деп жаман көрөт. Стерва болуштун дагы бир аз мындай кереги бар, потому что мына көчөдө бир аз бош келсең эмне кылып коет, каалаган ар ким келип түртмөлөп, ар кандай сөздөрдү айтып, мына жакын өзүңүн чөйрөңдөгү эле адамдар. Ошондуктан ар бир нерсени баланста сактап туруш керек да. Өзүңүздүн мүнөзүңүздү мына таразыга коюш керек. Мына сен таразылабайсың деп айтат го. Мисалы бир мүнөзүбүз менин айткан болуш керек дегени болуш керек. Же болбосо мен ушундай честныймын, бетке айтам деп эле только ошол нерсени кармап тура алышат го. Жок. Ар бир нерсенин өзүнүн балансы бар. Бетке айта турган момент болот, бетке айтпай турган, андай нерсенин кереги жок, айтканга мүмкүн эмес болуп кала турган ушундай ситуациялар болуп калат да. Ошондуктан түптүз болбоңуздар. Түптүз бул болбойт. Анча мындай ийилип, басынып, ушундай өзүнүн мындай кичине выходтор болуп турат. Ушу выходторго кирип, бекинип, мына ушундай жанагы стрельбищага барганда, же болбосо военныйларды согушка даярдайт го. Ошондуктан бир жерге бекинип, кайра барып атып, кайра атып барат, жолдо барат, атып туруп кайра бир жерге бекинет го. Ошонун сыңарындай эле ар кандай выходторго барып, өзүңүздүн характериңизди көрсөтүп, сразу отура калыңыз. Ошол учурда анан кийин аял өзүнүн чыныгы, өзүнүн эмесин, характерин өздөштүрө алат экен да. Бизде мисалы аялдарда, азыркы бизде кыргыздардын аялдарында характер деген жок. Потому что ал характерин только мына акча табыш боюнча, тиричилик кылыш боюнча, анан кийин мына эркектер менен согуш боюнча эле мына характерин иштетип атат да. Биздин характерибиз өзүбүзгө наоборот рахат алып келиш керек. Биздин мүнөзүбүз өзүбүзгө рахат алып келиш керек. Мисалы бир кофе ичип отурасызбы? Ошол кофени дагы алып келип, как положено, кинодо рахаттанып отуруп ичет го, балкондо отуруп алып. Эмне үчүн болбосун, үйүңүздө отуруп алып, ошол кофени дагы ушундай кыялданып, бир отельде отуруп ичип атасыз, же болбосо бир өзүңүз каалаган деңиздин, пляждын жээгинде отуруп алып кофе ичип атканда сыяктуу элестетип, эмне үчүн кылганга болбосун? Бул нерсенин баардыгы сиздин өзүңүздүн мына ойлоруңуздан келип чыгат. Ошентип ойлой берсеңиз, бир күн болбосо бир күн ишке ашып кетет. Каяктан билесиз? Балким сиз эртең эле бир миллионер болуп кетишиңиз мүмкүн. Балким бир нерсени лотереядан утуп алышыңыз мүмкүн. Эртеңки күнүбүздүн эмне болушун билбейбиз да. Ошондуктан эмне кылыш керек? Эң биринчи кезекте мына ошо ойлорубузду жакшы жакка кылышыбыз керек. Эмнеге басым жасасаңыз, ошол нерсе сиздин жашооңузда боло берет. Анан самооценканын жакшы аялдардын көтөрүлгөнүн дагы бир белгиси бар экен. Бул мына мисалы үчүн ошол аял өзү үчүн эң жакшы нерселерди тандайт экен да. Мисалы жаман окуялар болуп атат, интернетте негатив маалыматтарды таратып атат, мына чала блогерлер чыгып алып, журналисттер бири-бирин уруштуруп, аябай мына коррупционерлер деп, тиги байып кетиптир, бул мынтип кетиптир, ушундайлар болуп атат. Но ушул нерсеге биз алдырып коюп атабыз, ушунчалык баягы кыйналып жашап аткан үй бүлөлөрдү көрүп туруп, ошол коррупционерлердин жашоосун салыштырып, ортодо турганыбызга шүгүр келтиребиз, но все равно тиги кыйналып аткандарды көрүп алып туруп, так нечестно деп кыйналып кетебиз да. Мисалы, эмнеге буларга бербейт, эмнеге ушулар уурдап жатат деген сыяктуу. Ошондуктан андай нерселерге, негатив окуяларга, жаныңыздагы бирөөлөрдүн жамандап, ошол дүйнөдөгү болуп жаткан жаман окуяларды айтып ыйлайт го. Мисалы, бизде мен кичинемде бир 9 жашымда окуганмын мына шарият боюнча бир китепти. Ааламдагы болуп жаткан, дүйнөдөгү болуп жаткан жамандыктарды эстеп, өңгүрөп ыйлаган адамдар мына Кудай эң жаман, Аллах эң жаман көрөт андайларды деп айтканда. Ошондуктан жаман нерселерди айтып, көрсө эртең конец болуп турбайбы, жашоо уже бүтүп баратат турбайбы, вирус болуп адамдар өлүп баратат турбайбы деп мына ушинтип ыйлап азаптаныштын кереги жок экен. Бул Кудайга жакпайт экен. Бул нерсени кылыштын ордуна биз наоборот мына оюбуздун ичинде вирустарды жок кылышыбыз керек. Биз вирустун баардыгы биздин мына ойлорубузда, башыбызда. Ойлор канчалык таза болсо вирус жукпайт экен. Мына оорулардын баардыгы ой аркылуу келет, нерв аркылуу келет дейт го. Сиз эмнени ойлосоңуз, мисалы, ашказаныңыз ооруп аткан болсо, ашказаныңызга керек эмес бир тамак жеп алган болсоңуз, мен ашказаным ооруп калат эми, туура эмес тамактанып алдым деген болсоңуз, ооруп калат экенсиз. Өзүңүздө эксперимент кылып көрүңүз, мисалы. Ошонун сыңарындай, мына ар бир нерсени ойлоп, жаман ойлоп, анан өзүбүздүн жашообузду талкалап алат экенбиз. Багыдай баардык нерсеге макул боло берет го. Бирөө бир нерсеси макул, сен айтканын кылам деп. Ошолорду айткандан категорически отказ кылып баштайт экен. Жок деп айтканды уже ошол аялдар өздөштүрүп баштайт. Анда эмесе сиздерге эртеңки эмеге чейин балалуу болуш үчүн психологияда кандайдыр бир нерсе барбы? Эч жерден себеп таппай жатам. Коркунуч турмушум бузулбайт. Эми бул боюнча мен өзүмө кайрылсаңыз, балким сүйлөшүп көрөрбүз.
эфирибиз ушу менен аяктады. Кийинки эфирде жолукканга чейин саламатта калыңыздар.